Батыштагы демократия мен демократия деп атайм. Батышта демократия институту Кудайга шүгүр калыптанууда. Мен буга кубанам. Демократия исламга керек. Муну мен далилдеп берем. Батышта демократия Кудайга шүгүр. Ал өзүнүн этабын өтүп атат, тарыхый этаптарын өтүп атат. Саркози хиджабка тыюу салгандыгы Францияда хиджаб кийбей койду деген сөз эмес. Ал Саркози тыюу сала берет. Бирок мандат элдин колунда турат. Эл өзү билет, кийеби кийбейби. Маселе ошондо, демократиянын өзгөчөлүгү эл өзү чечет. Бизде эмне үчүн демократия ушундай акыбалда? Джунгли мыйзамына айланып калды. Демократия джунглиге айланып калды бизде бүгүн. Себеби биздин эл дин менен калыптанган эл болчу. Болгондо дагы ислам дини менен калыптанган. Менталитети ислам. Демократия таңууланууда. Ошо бүгүн жана келбей койгон НПОлор тарабынан таңууланат. Ошол эле саясий долбоорлор менен таңууланат. Ошон үчүн жана голубойлор келсе, элдин Кадыр Куламбеков айткандай, элдин менталитети башкача калыптанган. Алардан жийиркенип калыптанган. Өлтүрүп ташташы да мүмкүн. Мен айтсам эле өлтүрүп таштабаса керек, эмнеге айтам да? Жаман көрөт, жек көрөт, жийиркенет. Себеби биздин социалдык калыптанганыбыз бул ислам негизинде калыптанган менталитет болчу. Европа бул христиан дининен качып отуруп калыптанган демократия. Ошон үчүн ал жакта бул нерсе анчейин деле жийиркеничтүү эмес. Алар динден качып, жана светскийга мындай калыптанган мамлекет системалар болчу да. Алар ушунчалык жана ал жерде ислам жөнүндө сөз жок. Анын тарыхында, Европанын өнүгүү тарыхында ислам жөнүндө сөз жок. Бүт бардыгы христианчылык системасы менен. Анын христианчылык саясий дин болбогондуктан өзү түпкүрүндө ал руханий дин. Аны саясий инструментке айлантырып келген бийлик. То есть элди эзүүнүн дагы бир инструменти болуп келген христианчылык. Ошондо жөнөкөй Европадагы жөнөкөй көмүр казган кен же болбосо бир текстильщик эмне дейт? Падышадан эзилет, динге барса дин дагы эзет аны. Эки тараптан эзет. Каяка барат? Анан айтып атат, Кудай болсо ушундай болмок беле. Демек ал жок. Жана бирөө айтканда Кудай өлгөн. Эл Кудай деп. Бир философ айтып атпайбы? Мындан эмне келип чыкты десе, демек динди турмуштан бөлүү, да бир эле жака баш ийеличи деп. Динди жек көрүү. Демек булардын демократиялык менталитети кылымдар бою динден качуу менен калыптанган. Динге, мисалы светскость деген эмне? Мамлекетте дин менен башкарылбайт деген сөз. Мамлекет такыр башка система. Диний системада эмес. Өзү светскостьтун акыйдасын мен ушинтип айтат элем. Бул жашоодо динди чыгарып таштоо. Жашоодон динди чыгаруу. Динден жашоону бөлүп алуу акыйдасы. Европа кылымдар бою динден качып өнүгүп келатат. Свобода түшүнүгү, эркиндик түшүнүгү. Эмнеден эркиндик алат? Эмнеден эркиндик алат? Алар эмне түрмөдө беле? Алар Кудайдан эркиндик алат. Динден эркиндик алат. Биз динден эркинбиз деген сөздү айтат. Но светскость динден эркиндик. Биз динден эркин болгон эмеспиз. Союздун учурунда да кандай болбосун адамдар бекинип шүдүгөргө барып намаз окучу. Өлүгүн бекинип жаназа окучу. Бекинип болсо да окучу да. Биз динден эркин болгон эмеспиз. Ошон үчүн бүгүнкү мынау келип жаткан институттардын баары бул таңууланып аткандык.